Саламатсыздарбы? Мен БКМК контракт үчүн 8 тайпасынын студенти Алимова Нуркыз, окутуучу Маматкулова Назира. Сабактын аталышы педагогика, сабактын темасы тарбиялоонун усулдары. Тарбиялык процесс учурунда тарбиялоонун түрдүү усулдары иштейт. Ынандыруу, мактоо, жазалоо, үлгү көрсөтүү жана башкалар. Ынандыруу инсанга таасир этүү жолдорунун бири, курчап турган чындыкка аң сезимдүү мамиле кылууну өнүктүрүү максатында тарбиялоонун аң сезимине эркин таасир берүү ыкмасы. Мактоо оң бааны туюндуруунун жолу, адептик жүрүм-турумдун калыптанышын бышыктоо жана өбөлгөлөө. Мындай усул өбөлгөлөөчү болуп эсептелет. Мактоо жактыруу, колдоп кубаттуу алкыш билдириш, сыйлоо формасында болот. Ал оң көндүмдөр менен адаттарды бышыктайт, белгилүү бир чектөөнү талап кылат. Жазалоо инсандын терс кылыкчылыктарынын көрүнүшүн анын жүрүм-турумуна терс баа берүү аркылуу токтотуунун жолу, нормаларды сактоону талап кылуунун жана мажбурлоонун, күнөөсүн сездирүүнүн, жанга ага өкүндүрүүнүн усулу. Үлгү көрсөтүү тарбиялоо усулу катары. Бул жүрүм-турумдун даяр программасы катары үлгү көрсөтүүнүн жолу, өзүн өзү таанып билүүнүн жолу. Үлгү көрсөтүү жолу аркылуу тарбиялоо усулу мына ушуга негизделген. Тарбиячы өз жүрүм-турумун, өз кылык-жоруктарын көзөмөлдөөсү зарыл. Алар инсанга таасир этип жаткандыгын унутпашы керек.